Ой Эрке, менин Эрке кызым. Келчи жаныма. Атакең сени сагынып кетти го деп атам. Жумуштан келээр менен мени издеп мен атамын. Мойнуна чуркап асылып алсам, мени эркелетип, айлантып көтөрүп, мокуму канганча өккүлөп, апам болду эме. Кызыңды ашыкча эркелетип салдым дегенде гана араң кучагынан чыгарып, тамактанып отурганда жөн отурбастан алдына отургузуп алар эле. Менин өзүмдөн улуу 3 агам бар. Апам 3 агамды төрөгөндөн кийин ден соолугуна байланыштуу төрөбөй калып, кыз багып алалы деп атама айтса, атам көнбөй атып, акыр макул болуп мени багып алышкан экен. Аны мен кийин турмушка чыкканымда уктум. Угуп алып таң калдым. Себеби ата-энем 3 агама караганда мени башкача жакшы көрүшөт болчу. Эсимде кичинекей кезинде аяш атамдар менен бир майрамда отуруп, атам чала мас болуп алып, иштен үйгө келсем, 3 уулум 3 жерде телефон чукулап отурат. Кызым чуркап келип менин бут кийимимди тизип, носкимди жууйм деп аракет кылып, атам келди деп кубанып тосуп алат. Кыз жакшы экен, күйүүмдүү болот турбайбы деп айтканын угуп калган элем. Мен мектепке жаңы барганымда чачыма ак бантик тагып, ата-энем эки колумдан жетелеп барышкан. Мен ата-энемдин мээнетин актап, мектепти жакшы окудум. Ата-энемдин 3 агамдын эркеси болуп чоңойгон үчүн атам мени өз атынан Мээрим деп чакырбай, Эрке деп чакырып, өз атым унутулуп, Эрке болуп калганмын. Мектепте жакшы окуганым менен өтө эрке болуп чоңойдум. Ата-энем башка кыздардан кем кылбай, кийинтип оозуман чыкканды алып берчү. Эмнегедир өздөрүнүн кызы болбосом дагы мени башкача жакшы көрүштү. Бара-бара чоңоюп, акылыма кирип, мен мурдагыдай эркелебей токтолуп калсам деле, атам Эрке кызым деп эркелетип жүрдү. Мектепти жакшы баалар менен аяктап, атам өзүмө окшош врач болосуң дегенине карабай, кой, медициналык окуу жайда окуу кыйын. Анын үстүнө ординатура деп кызым өмүр бою окуп жүрмөк беле. Эки балабыз сенин жолуңду жолдоду. Кызым чет тилдер бөлүмүнө тапшырат. Кийин котормочу болот. Болбосо мугалим болуп иштей берет деп, апам менин врач болушума караманча каршы болуп туруп алды. Мен деле врач болгум келген эмес. Апамдын сөзүнө макул болуп, Борборго окууга тапшырдым. Бул убакта улуу агам үйдөнүп, Оштогу ооруканалардын биринде кардиолог врач. Бир агам тиш доктор. Үчүнчү агам журналистика факультетинде акыркы курста окуйт эле. Карындашым менен бирге жашап, өзүм баш көз болуп турасың деп, атам менен агам экөөбүзгө батирей жарак алып берди. Биринчи курста түштүктөн Борборго келген мен үчүн көнүп кетүү бир аз кыйынчылык туудурду. Маршруткада көп жолу адатынча акча бербей чыгып алып, айдоочудан жол кире бербейсиңби деген кыйкырыкты көп жолу уктум. Ошто жол акысын маршруткадан түшүп кетип атып берген үчүн ошол нерсеге көнүп калыпмын. Ака токтотуп коюмчу деп, мени тескери көздөрү менен караган башка жүргүнчүлөрдүн түштүктүн кызы окшойт дегенин, акаң Ошто болот деп кээ бир акылсыз адамдардын айтканынан, акыры араң байке деген сөздү үйрөндүм. Эсимде бир ирет 1 килограмм нак берип коюңуз деп сатуучу эжеден сурасам, нак эмне эле деп мени таңыркап караса, алдыңыздагы нак дей берип, акыры колум менен көрсөтсөм, ботом бул алмурут да. Силерде нак дейби деп сатуучу эже каткырып күлгөн. Биринчи курста жакшы досторду таптым. Аларга өзбекче кошуп сүйлөсөм, дагы сүйлөчү деп менин сүйлөгөн сөзүмө каткырып күлүп калышат болчу. Биринчи курсту бүтүп, жайкы каникулда айылга бардым. Улуу агам жеңем экөө Россиядагы ооруканалардын бири менен келишим түзүп, ошол жакка иштегени жөнүп атышканда, экинчи агамды үйлөдүк. Үчүнчү агам окуусун бүткөндүктөн кайра Борборго барбайм. Ошто кыла турган иштерим бар. Ошол менен иштейм деп Ошто калгандыктан ата-энеме айтып, мен квартирада эки досум менен квартиранын акысын тең төлөп жашай турган болдук. Мени менен бирге жашаган кыздын бирөө таластык, бирөө оштук. Бирок оштук болсок дагы экөөбүз эки башка райондон элек. Биз үчөөбүз жакын достордон болгондуктан ортобузда сыр жок. Ата-энелерибизди тааныштырып койгонбуз. Бир күнү таластык досум Жылдыз классташтары менен жолукмак болуп, Айнура экөөбүздү ээрчитип алды. Жылдыздын классташтары менен жакшы отуруп, ошол жерден мени Жылдыздын Тилек деген классташы жактырып калыптыр. Кен даллуу, сүйлөгөндө ар бир сөзүн маанилүү сүйлөгөн таластык жигит мага да жагып калган эле. Мээрим койчу доске, Тилек сага такыр болбойт. Ал бала эч жерде окубайт. Мектепте окуганда бандитче алыш болчу. Таластан Бишкекке тери алып келип бизнес кылат.
Эртең мага капа болуп жүрбө деген. Жылдыздын сөзүн укпай, окубаса эмне болуптур? Зато акча тапканды билет. Бандит чалыш болсо анда мага жагат. Лох болуп колунан эч нерсе келбегенден көрө бандит чалыш болгон жакшы деп пилек менен жолугушуп жүрдүм. Апамдан сыр жашырбайт элем. Мен таластык бала менен сүйлөшүп атам десем, кокой кызым, сен жалгыз кыз болсоң, биз сени таласка турмушка бере албайбыз. Жок, аркалыкка турмушка чыгам деп ойлобо. Атаң укса сенин окууңду ошко которуп алат. Экинчи мага талас деп сүйлөбө. Ошко турмушка чыгасың деп караманча каршы болуп туруп алды. Тилек апасына үйлөнөм деп айткан экен. Балам, эми 20-га чыгып атсаң, сүйлөшкөн кызың оштон экен. Биз сага оштук кыз алып бербейбиз. Сарт келин бизге келин болуп жарытпайт. Эртең таласты оштук туугандары басып кетет деп. Апасы дагы Тилектин мага үйлөнүүсүнө каршы чыгыптыр. Оштук болсоң эмне болуптур? Мен өзүмдүн сүйгөн кызыма үйлөнөм. Экөөбүзгө каршы чыгышса да, биз өзүбүздүн сүйүүбүз үчүн күрөшөбүз деген Тилектин сөзүнө ишендим. Чынын айтсам, Тилек экөөбүз бир күн көрүшпөсөк тура албай турган даражада бири-бирибизди катуу сүйүп калган элек. Тилек мурдагыдай эмес. Сүйүү өзгөртөт окшойт. Такыр башка адамга айланган деп Жылдыз досум дагы таң калып жүрдү. Мен мурдагыдай окууга жакшы көңүл бурбай, көп убактымды Тилек менен өткөрүп жүрүп, окуудан айдалып кетейин деп, акыры араң акча менен окуумду уланттым. Экинчи курсту бүтүп, жайкы каникулда Ошко кетээрде. Сен кетип калсаң, мен сени 3 ай көрбөй сагынам. Кетпей эле койчу деген Тилекке. Мен айылга барбасам, ата-энем капа болот. Мен алардын жалгыз кызымын. Анын үстүнөн кичүү агам үйлөнөт экен. Мени сагынганда Ошко барып турасың деп араң коштошуп, мен Ошко кеттим. Мен Тилекке катуу ишенгендиктен, анын сунушуна макул болуп, Ошко баргандан кийин кусуп жатып калганда, убагында тамак жебей ашказанына суук өткөрүп алган окшойсуң деп ата-энем кабатыр болуп. Апам мени ооруканага алып барганда, менин кош бойлуу экеним билинди. Кош бойлуу дейби? Кызым, сен мени тирүү өлтүрүп салдың. Атаң жакшы азыр отпускада. Өзү алып киргенде уят болмок экен. Атаң укса экөөбүздү соо койбойт. Ким ал? Жанагы аркалыкпы? Ой жетим, мойнуң үзүлгүр. Менин айдай кызымды алдаган турбайбы? Эми эмне кылабыз? Боюнан алдырсак кайра балалуу болбой калат экенсиң. Кызым, биз сага ишенет элек. Ушулбу сенин атаң экөөбүздүн ишеничибизди актаганың? Сени кимден кем кылдык? Эмнеге биздин эл караган бетибизди жер караттың деп, апам ыйлап да урушуп да катты. Мен күнөөлүүдөй башымды жерден албайм. Биз сени окууга жөнөтпөй, боозук кел деп жөнөткөн турбайбызбы? Атаң, агаларың укса тирүүлөй соёт сени. Атаңа эмне дейм? Ошко эле окуталы десем, атаң агаларын борбордон бүттү. Кызым дагы Бишкекте окуйт деп туруп алды. Телефон чал аркалыгына айт кыйратыпсың деп. Элге уят болгуча ата-энеси эртерээк алдыбызга түшүп, сени алып кетсин. Мен сага канча жолу ошол аркалыктан алыс бол дегенмин, деп апам үйгө келгиче мени урушуп келди. Эч качан апамдан мындай сөз укпагандыктан, апамдын сөздөрү мага катуу тийди. Эгер ошол убакта жер жарылса, мен түшүп кетсем деп турдум. Эркетайым менин эрке кызым. Эмнеге ыйладың? Ашказаның эмне болуптур? Эртең жапар аяш атаңа алып барам. Атаң өзү врач болсо, кантип эрке кызын айыктыра албайт деп. Агамдын тоюна отпуска алып, ошол убакта үйдө жүргөн атам бизди утурлап алдыбыздан чыкты. Эч нерсе деле болбоптур. Ашказаны бир аз шамалдап калган окшойт. Жапар аяш атасына алып барышын шарт эмес. Өзүм атала берип айыктырып алам. Менин кош бойлуу экенимди атам укса, жаман абалда калаарын билип, жооп таап кеткен апама ыраазы болуп карап койдум. Кирсене сал деген апама. Макул деп унчукпай, өзүмүн бөлмөмө кирип, Тилекке телефон чалганы шашылдым. Тилек, кандайсың? Сени менен сүйлөшө турган сөзүм бар. Менин сөзүмдү бөлбөй угуп тур дегениме. Чырагым, эмне болду? Тынчылыкпы деп Тилек сураганда, үн сөзү жок шолоктоп ыйлай баштадым. Энен дурайын, жүрөгүмдү түшүрбөй сүйлөчү. Деги эмне болду деген Тилекке? Мен кош бойлуу экенмин. Ашказаным ооруп куса бергендиктен, бүгүн апам ооруканага алып барган. 8 жумалык боюмда бар экен деп айтсам, эмнеге ыйлайсың? Кубанганын ордуна ыйлайсың да? Бул жакшы го. Мен ата, сен апа болосуң деген Тилекке? Кантип ыйлабайм? Боюмда бар экенин агаларым, атам билбейт. Алар билсе мени соо койбойт. Суранам. Эч нерсе алып келбесеңер деле, ата-энемдин алдынан өтүп мени алып кет. Мен уят болгум келбейт. Менин атам райондо белгилүү врач.
Биздин үй бүлөнүн кадыр баркы бар. Анын үстүнөн мен өзбектер жиш жайгашкан райондомун. Эртең менин кош бойлуу экеним билинип, ата энемдин, агаларымдын жүзүн жер караткым келбейт деп тилек айтсам, мээрим, мен сени сүйөм. Мен сени ыйлатып таштап кетпейм. Бүгүн айылга барып, ата энеме айтып, сага кайсы күнү үйүңөргө барарыбызды айтам деген тилекке, ата энең көнбөй койсо эмне кылам десем, мен көндүрөм. Сен кабатыр болбо. Жакын күндөрдө сени табаска алып кетем деп, ишеничтүү айткан тилектин сөзүнө мен ишендим. Тилек менен сүйлөшкөн күндүн эртеси мага телефон чалып, ата энесине менин кош бойлуу экенимди айтып, үйлөнсөм ошол кызга үйлөнөм. Эгер мага алып бербесеңер, анда Ошко барып жашайм деп. Үйүндө бир сыйра тополоң болуп, акыры атасы апасын көндүрүп, кийинки жума Ошко келишмек болгонун айтты. Мен апама тилектин айтканын айтсам, эми атаң айтайын. Бирок кош бойлуу экенимди айтпайм деп, атама мага таластан куда келерин айтмак болду. Баарыбыз дасторкондо чай ичип отурганда, кийинки жума кызыңа куда түшүп келишет экен. Алыстан киргендиктен бир отуло кызыңды өздөрү менен алып кете турган болушуптур. Кызыңдын сүйлөшкөн жигити таластан болот экен деген апамдын сөзүнө атам, кандай куда? Кайсы талас? Мен жалгыз кызымды кошунабызга келин кылып берем. Мен жалгыз кызымды алыска турмушка бербейм. Кызым али жаш. Турмушка чыкканы эрте. Жок дегенде окуусун бүтсүн. Сен катын ойлонуп сүйлөп атасыңбы? 10 күндөн кийин Бекзаттын тоюн кылып атсак, эмне кызыңан жатадыңбы? Күйөөгө бергени шашып калыпсың деп, атам жини келип, апамды урушуп жиберди. Кыздын барар жери күйөө. Өзүнүн сүйгөн жигитине бербесек, эртең кокус жашабай калса, силер мени зордоп күйөөгө бергенсиңер деп нааразы болуп жүрбөсүн. Бир отуло кыз узатуу той кылып, өзүнүн сүйгөн жигитине узаталы деген апама, жок, менин таласка турмушка бере турган кызым жок. Таласты кудаларыңа айтып кой, убара болуп менин үйүмө келишпесин деп, атам кесе сүйлөдү. Апам атамдын жини келип калганын көрүп, макул дегенден башка сөз айтпады. Апа тилектин ата энесин атам кууп, үйгө киргизбей койсо эмне кылабыз десем, келе беришсин, киргизет. Атаң сени дагы деле жаш кыз көрүп атат деген апама, өзүм күнөөлүү үчүн унчукпай макул болдум. Тилек менен күндө байланышып турдум. Эртең жолго чыгабыз деген күнү. Атама айтпастан, апам экөөбүз куда тосконун даярданып аттык. 4 күндөн кийин агамдын тою болмок. Менден биздин даректи алган Тилек, ата энеси, чоң апасы, таяке, жеңеси, 2 досун ээрчитип 2 машина болуп, эртеси түшөй биздин үйгө кирип келишти. Кулдугубуз бар деп салт менен кирип келген Тилектин туугандарын атам жактырбай, келгиле дегени менен дасторконго отурганда, куш келипсиңер биздин берекелүү Ошко. Эми конок болуп кеткиле. Бирок мен жалгыз кызымды таласка турмушка бере албайм деген атама, Тилектин туугандары таң калып карап, куда биздин балабыз жалгыз уул. Биз балабызды эрте үйлөп коелу деген жок элек. Бирок балам менен кызыңар жаштык кылып коюшуптур. Балам ошол кызды алып бербесеңер болбойт дегенинен алдыңарга түшүп келдик деп сүйлөгөн Тилектин атасына, жаштыкта сүйүү боло берет. Булар азыр жаш деген атама. Тилектин апасы сөзгө аралашып, сиз билбейт окшойсуз анда. Балдар жаштык кылып коюшуптур. Биздин келинибиз кош бойлуу экен дегенде, атамдын колундагы пыяласы түшүп кетейин деди. Өң алеттен кеткен атам унчукпай ордунан туруп, жүр деп, апамды сыртка алып чыгып кетти. Сен билген белең деп атам апамдан сураганда, ооба деп апам баш ийкеди. Мени шерменде кылган турбайсыңарбы? Соем кызын экөөңдү тең деп жинденип кеткен атамдын үнүн укканда, сыртка чыгып бекинип алдым. Кой эми эл укса уят. Акырын айла жок кызыңды турмушка беришибиз керек деген апамды атам сөгүп, сыртка чыгып кетти. Атамдын жинденгенин көргөн Бекзат, акем апама келип, тынчылыкпы? Эмне болду деп сураганда, апам айла жок Бекзат акеме болгон окуяны айтып берип, ошол жигит ата энесин үйгө алып киргенин айтканда, Бекзат акем дагы бир ызырынып барып токтоп калды. Апам сыр бербей Тилектин ата энесинин жанына кирип, атасы бир аз жиндеп атат, капа болбой отуруңуздар деп, алар менен чай ичип отуруп калды. Акырын атамды карасам, сырттагы сөрдө ойлонуп отуруптур. Эмне болсо ошол болсун деп. Ата мени кечирип коюңуз, мендей акмак кызыңызды кечирип коюңуз деп мойнуна асылып ыйлап жибердим. Эркем, эрке кызым, менин эркетайым деп атам мени кучактап, мага кошулуп ыйлап кирди. Кызым, ата эне эч качан өзүнүн баласын кечирбей койбойт. Макул, мен сени кечирем кызым. Тоюңду жакшына кылып өткөрүп берем.
Эртең элге той берип, үйдөн ак батам менен узатам. Сен бактылуу болсоң болду кызым деген атам. Мен эми кудалардын алдына кирейин деп, бир паста туугандарыбызды, аяш ата, аяш энемдерди чакырып, ортодо бата кылышып, кой союлуп, үйүбүз бака шака болуп, мейманга толуп калды. Эртең кыз узатуу той кылам. Кызым чоңоюп калганын байкабай калыпмын деп толкундаган атама, аяш атамдар, Бекзаттын тою менен бирге өткөрүп сал. Ага чейин кудаларды биз дагы сыйлап коелу деп, эртеси Тилектин туугандарын аяш атамдар сыйлап, Кара Шорого алып кетишти. Мага куда түшүп келген Тилектин ата энеси, туугандары мындай конок болоорун күткөн эмес экен эле. Сулайман Тоо Кара Суу базарын, түштүктүн жакшы жерлерин көрсөтүп, ата энем Бекзат акемин тою күнү күндүзү менин кыз узатуу тоюмду жасашып, кечинде Тилектин туугандары менен кошо Бекзат акемдин тоюнда болуп, эртеси түш ой таласка жол тарттык. Тилектин ата энеси Оштун салтын билбеген үчүн башында 80.000 сом акча менен келген экен. Атам мага эч нерсе керек эмес, менин тапканым кызымдыкы деп, экинчи акем Нурдүн менен жеңемди, андан сырткары Тайженем менен өзүнүн инисинин аялын кошуп, бир чоң маштан заказ кылып, мага септеп жыйгандарын кошуп берди. Жолдо кетип жатканда Тилектин достору: "Оштон кыз алабыз, укмуш сыйлашат экен. Оштуктар кыйын келет турбайбы? Вай, алын, албай атасыз" дей беришет экен деп тамашалашып күлүп атышты. Кандай жерден келин алат экенбиз? Оштуктар менен кандай куда болот экенбиз десек, өтө жакшы кудага туш болуппуз деп Тилектин ата энесинин кубанычын көрүп, жакшы болду. Эми мени сарт деп жаман көрбөйт деп сүйүнүп калдым. Ошентип мен Оштон Таласка келин болуп келдим. Мени узатып келген агам, жеңелерим бир күн конок болуп, эртеси Ошко кетишти. Талас болсо эмне экен? Оштун салтын кармайын деп эрте менен туруп, эшиктин алдын, сыртты шыпырып чыгам. "Кой кызым, шыпырбай эле кой. Атаң өзү шыпырат" деген кайненеме, "Жок, өзүм эле шыпырып коем" деп болушунча жагынып кызмат кыла баштадым. Конушлардын баарына кайненем Оштон көргөн сыйын айтып мактанып, мени мактап атты. Атам окуундан сырттан окуу бөлүмүнө котороюн десе, менин окуумду сырттан окуу бөлүмүнө которгону болбойт эле. Бир жыл академический отпуска алып, тыпылдап келиндик кызматты аткарып жүрүп, ай күнүм жетип уул төрөдүм. Башында Оштук сартты алып бербейм деп бекер айткан экенмин. Менин келиним алтын келин деп мактап жүргөн кайын журтум мен уул төрөгөндө кубанычында чек жок. Аябай кубанычты. Неберелүү болгонун уккан ата энем Оштон Таласка келишти. Бирок менин кубанычым көпкө созулган жок. Неберелүү болгонуна кубанган ата энем менен кудалары небересин жууп, 2 күн майрамдашты. Кайынатам небересинин атын Урмат койду. Эми неберебиздин кыркын чыгарып берели, мен өзүм торолтуп берейин деген апамдын сөзүнө кайын журтум кыйылып жатып макул болушту. "Тилек балам, жүр сен дагы биз менен Ошко барып кел" деген атама. "Жок ата, менин бул жакта иштерим бар. Мен мээрим менен баламды алып келгени барам" деп макул болгон жок. Биз ата энем, уулум Урмат болуп Ошко кеттик. Менин балалуу болуп келгенимди көргөн ага, жеңелерим кубанып, ата энем мага баламды бербей, өздөрү карап атышты. "Балдарым силер менен сүйлөшөйүн дедим эле, жалгыз карындашыңар бар. Күйөө баланын иши бирде болсо, бирде болбойт экенин байкадым. Экөөңөр күйөө балаңарга машина белек кылсаңар кандай болот? Жетпеген акчаны мен кошоюн" деген атама 2 агам макул болушту. Бир күнү уктап жатканмын, капыстан күбүр-шыбыр үндөн ойгонуп кеттим. Тайэжем апам экөө сүйлөшүп атыптыр. "Жездем убагында сен кыз багып алам десең, көнбөй атып көнгөн. Эми тапканын кызына берип отурат. Жакында күйөөсүнө машина алып беребиз дегендей кылып атышат. Таштап кеткен апасы өзү бакканда мындай жакшы карамак эмес" деген Тайэжем апам. "Сен эмне деп атасың? Мен эркемди төрөбөгөн болсом дагы, туулгандан бери түн уйкумду бузуп бакканмын. Менин кызым, ушул сөзүңдү бир айттың, экинчи айтпагын" дегенин угуп, муундарым калтырап кетти. Ошондо мен бакма кызмынбы? Менин өз ата энем ким? Алар каякта? Эмнеге мен турмушка чыгып балалуу болгуча өз ата энеме бакма кыз экенимди билген жокмун? 3 бир тууган акелерим. Алардын аялдары дагы мага жакшы мамиле жасашат. Же алар менин бакма экенимди билбейт бекен? Апамдан сурасамбы? Балким көңүлүн оорутуп алсамчы деген ой мээмди жеп, ата энемден сурай албай, бирок каттуу ойго чөгүп кеттим. "Сиздер мени кимден багып алгансыңар" десем, алардын мага мамилеси өзгөрүп калсачы, анда эмне кылам? Азырынча айтпай турайын деп чечтим. Бирок эмнегедир ой басып, апам "Кызым, сага эмне болду" дегенине, жөн эле башым ооруп атат деп койдум. Кайын журтум,
Тилек күндө телефон чалып сагындык. Силер жок үйдө. Эч ким жоктой. Эртерээк келгиле деп атып, Тилек уулум экөөбүздү бир айга жетпей кайра таласка алып кетип калды. Кетип жатканда атам балам сага машина алып берели. Кайнагандар менен машина базарга түшүп, өзүнө жаккан машинаны ал деп айтканына Тилек такыр көнбөй койду. Макул анда. Биз өзүбүз туулган күнүмдө белек кылып алып барабыз деген ата энем агаларым тапканын берип, бизди узатып кала беришти. Мени багып алганына карабай, эч нерседен кем кылбай багып жаткан ата энеме бир туугандарыма ушунчалык ыраазы элем. Аллахка шүгүр. Кайын журтум, күйөөм жакшы, мен бактылуумун деп жүргөнмүн. Биз таласка келгенден кийин кайнатам менен кайненемдин колунан небереси түшпөй, эмизгенде анан түнү жатканда менин колума тиет эле. Акыркы күндөрү Тилек үйгө камкор болуп, башкача боло баштады. Мурдагы жылдыз классташы айткан бандит чалыш, копол Тилек эмес, шайыр, ата энесин, үй бүлөсүн ойлогон Тилек эле. Айылдаштары, достору Тилекти үйлөнгөндөн кийин укмуш өзгөрдү деп айтып калышчу. Кайненемден эмнеге Тилектен башка бала төрөгөн эмессиз деп сураганымда, мен көп төрөдүм кызым. Балдарым турбай Тилегим турду. Тилектен кийин экөөнү төрөдүм. Алар 1 жашка жетпей чарчап калгандыктан тагдырга баш ийип, жалгыз баламдын көзүн карап калганбыз. Жогорку окуу жайга окуталы деп, дагы бир нерсеге чалдыкпасын, өзү шок эле деп окуткан жокпуз деп айткан. Ошол күнү Тилек башкача шайыр эле. Кечинде бир топко чейин кайнатасы машина алып беребиз. Машина базарга бар дегенде көнбөй койгонун айтып, тамашалашып күлүп отурганбыз. Эмнегедир кайненем уктайлы деген сөзүнө. Апа бир аз сүйлөшүп отуралы деп, түнкү саат 12лерге жакын жатканбыз. Мен баламды эмизип жатып уктап калыпмын. Тилек кино көрүп жаткан эле. Таңга маал балам ыйлактаганынан ойгонуп кетсем, Тилек жаткан жеринде жок экен. Мен дааратканага кеткен окшойт деп ойлоп, оюмда эч нерсе жок баламды эмизип жата бердим. Арадан жарым саат убакыт өтсө дагы Тилек жок. Бир убакта кайненемдин балам, Тилек бул эмне кылганың деп, кайнатамдын атынан чакырып, мээрим кызым деп бакырып атканын угуп, эшикке атып чыксам, жолдошум, менин баламдын атасы, сүйгөнүм Тилек, даараткананын жанындагы даракка асынып алыптыр. Каралдым Тилегим. Балаңды, ата энеңди, келинчегиңди кимге таштап кеттиң? Балам эмне үчүн деген боюнча кайненем эсин жоготуп, ызы чуудан коңшулар топтолуп, Тилекти жиптен бошотуп алып, төшөккө жаткырып, жасалма дем алдырып атышты. Машинага салып, ооруканага алып баралы деген атам. Баласынын жан бергенин көрүп турса дагы, жан бергенине ишенбей, уулум, көзүңдү ач деп кыйкырып жүрөт. Балам менен ишим жок. Мен жерге жатып калган боюнча ыйлап аттым. Кайненемди эсине келтиришип, дагы бир коңшубуз мени сооротуп жатты. Милиция, тез жардам келип, кайнатам уулунун сөөгүн бергени каршы болду. Кече ким менен болгон? Үйүңөрдө уруш болгон жокпу деп сурак кылган милиция эч кандай илинчек таппагандан улам өзүнүн жанын кыйды. Эч кандай себеп жок деп жыйынтык чыгарышты. Түн катык келген эки агам, ата энем күйөө баласынан өзүнүн жанын кыйганына таң калышып, кандайдыр себеп болбосо жанын кыймак эмес деп таң калышты. Кийин досторумдун айтуусу боюнча, Бишкекте күйөөм карта ойноп, карыз болуп калганын уктук. Канча карызы болсо дагы бизге ачык айтсак төрөйт элек. Карыздан дагы ата энеси, баласы артык беле? Эмнеге бир ооз атпай өз жанын кыйды деген ой мээримден кетпей койду. Мен кайнатам менен кайненемди аяйм. Алар мени аяшат. Эми эле төрөлгөн балам эч нерсе менен иши жок. Убакыт өтө берет экен. Кызым, өзүңдү колго ал деп. Кайын журтум мени аяйт. Баласынан айрылган аларга кыйын экенин билип турса дагы өзүмө келе алган жокмун. Тилектин 40 жылдыгы деле өттү. Убакыт дарылайт дейт. Бирок убакыт бизди дарылаган жок. Кайнатам менен кайненем небереси үчүн жашап жаткандай, мен Тилектин бул дүйнөнү таштап кеткенине такыр ишене албай, баары бир келип кала тургандай сезиле берет. Тилектин жылдыгы болуп, жылдыкка келип кеткенден кийин арадан бир ай өткөндө ата энем кайра таласка келишти. Аларды көргөн кайнатам менен кайненем, ата энем уулум экөөбүздү алып кетерин сезип, билдирбей ыйлап, акыры мээримди алып кетсеңер макул. Мээрим жаш, дагы турмушка чыгыш керек. Бирок тилегимден калган урматымды таштап кеткиле. Эгер неберебизди алып кетип калсаңар, анда бизге жашоонун кызыгы жок. Биз азыр неберебиз үчүн жашап атабыз деген кайнатам менен кайненемдин сөзүн угуп, көз жашымды токтото албай. Ата апа,
Мен кантип өз баламды таштап кетет элем дегенимди уккан кайын журтум мени карап калышты. Дал ушул убакта кайын атамдын көз жашы тыпылдап түшүп аткан. Аял кишинин ыйлаганы көнүмүш болгон менен, эркектин ыйлаганы өтө жаман көрүнөт экен. Ата апа, сиздердин жалгыз балаңыздардын келинчеги болдум. Биз аз жашадык. Бирок ошол 1 жыл жашаган убакта мен Тилектен жаман сөз уккан жокмун. Көңүлүмдү ооруткан жок. Мени сүйүп, сыйлап жашады. Мен Тилек жөнүндө бир дагы жаман сөз айта албайм. Бирок мени капа кылганы бизди таштап кетти. Мен азыр баламды сиздерге таштабай кетип калсам, сиздердин көңүлүңүздөр ооруп, балким бир үйдө 2 адам калып, балаңыздан айрылган сиздерге небереден айрылган оор болуп, ооруп каласыздар. Апа, мени өз кызыңыздай кабыл алдыңыз. Жаман сүйлөгөн жоксуз. Мен азыр баламды сизге таштап кетсем, анда мен куса болом. Өзүмдүн сүйгөнүм Тилектен калган баланы сизге таштап, мен кантип башкага турмушка чыгам? Аллахым бала берди. Мен Тилекти сүйүп, оштон таласка келдим деп, өзүмдүн ата энеме карап, ата эгер уруксат берсеңиз, мен балам менен Тилектин ата энесин. Азыр менин ата энемди карап, ушул жерде калсам, мен эч жакка кетким жок. Башка бирөөгө турмушка чык, сен али жашсың деп айтып жатасыздар. Бирок менин турмушка чыга турган оюм жок. Эч ким Тилектей күйөө болуп бере албайт. Суранам, мени алып кетпегиле. Чоң ата, чоң энесинен не бересин? Менден баламды ажыратпагыла. Мен ушул жерде калам десем, кайненемдин көзүнөн токтобой жаш агып, жоолугунун бир учу менен көзүн улам аарчып жатыптыр. Кайнатам байкуш ойлоп отурат. Кызым, сен ойлон. Биз сени эч нерсе деп зордой албайбыз. Бирок алыс жерде сени эмне болду деп кабатыр болот экенбиз. Эгер сен ушул үйдө калам десең, мен каршы эмесмин деген атама. Сен кантип каршы болбойсуң? Кызың жаш болсо, али 25 жашка чыга элек. Кызың менен тең кыздар турмушка чыкпай жүрүшөт. 1 жыл жүрдүң, сен эле эртең эрге берип коеюн деген жокпуз. Кызым, окууңду улантышың керек. Талас жакын жерде эле. Сагынганда уулуңду келип көрүп кетесиң деп, апам менин таласта калышыма каршы болду. Мен чыдабай ыйлап жибердим. Апа, балам эми 1 жашка чыкса, мен кантип 1 жашар баламды таштап кетем десем? Анда бир аз чоңойтуп алып келип берсин. Кудагый кандай дейсиз деп кайненемден сурады эле. Неберемди азыр таштаса деле кыйналбай карап алабыз. Жалгыз балабыздан айрылып, азыр неберем үчүн жашап жаткандаймын деп ыйын токтотпой аткан кайненеме боорорум ооруп кетти. Мен калам, акыркы сөзүм. Апа ата, ыйлабаңыздар. Мен сиздерди таштап эч жакка кетпейм деп кайненемди кучактасам, байкуш кайненем мени кучактап, бир топко чейин ыйын токтоткон жок. Акыры менин кетпейт экениме көзү жеткен ата энем, макул анда, окуңду улант. Таштап койбой, бир кесиптин ээси болушуң керек дегенинен, мен окуумду сырттан окуу бөлүмүнө которо албайм. Андан көрө, сырттан окуй турган окууга окуумду которуп, сырттан окуйм десем ата энем макул. Биз айтсак, өзүңдүн айтканыңан кайтпайсың деп, менин айтканыма көнүштү. Баятан бери сөзгө кошулбай, ойлуу отурган кайнатам, ыраазымын кызым сага. Балам, жар тандаганда адашкан эмес экен, ыраазымын сага, дегенден башка сөз айтпады. Ошол күнү ата энем таласта конок болуп, эртеси Ошко кетишти. Көп узабай, атам тааныштары аркылуу менин окуумду филология факультетине сырттан окуу бөлүмүнө да которуп берди. Жаш чагымда жесир болуп, мен күйөөмдүн үйүндө жашап калдым. Убакыт учкан куш экен. Килектин өлүмү кайнатам менен кайненеме оор тийген эле. Ойлонуп, ичинен сыгылып жүрүп, кайнатам бир күнү катуу ооруп калды. Кайнатам ооруп, төшөктө жарым жылдай жатты. Кайненем экөөбүз кайнатамды айыктырып алалы деп болгон күчүбүздү жумшадык. Килекке каршы кайнатам жарым жылдан кийин бизди таштап, уулунун артынан кете берди. Байкуш кайненеме баласынын өлүмүнөн кийин, күйөөсүнүн өлүмү оор тийип, өзүн кыйла таштап салды. Апа, өзүмүздү колго алыңыз. Небереңиз үчүн өзүмүздү колго алыңыз. Эгер сизге бир нерсе болсо, бизге ким карайт? Ким бизге апа болот? Ким небереңизге чоң эне болот? Килек ата энемди жакшы карабадым деп мага капа болот. Суранам, апа, биз үчүн маанайыңызды көтөрүм деп апамды оор кайгыдан алып чыккан аракет кылып жүрүп, апам кийин кыйла жакшы болуп, мурдагыдай көп ыйлабай калды. Апам ыйлап жүргөндө коңшубуздун түшүнө Тилек кирип, апамды айтыңыз, көп ыйлабасын, мен көлдө калып кеттим деген экен. Ошол сөз дагы таасир эттиби билбейм. Кийинки убакта көп ыйлабай калган.
Убакыт өтө берет экен. Мен окуумду сырттан окуганым менен өзүмдүн кесибим менен иштеген жокмун. Ата энем жардам берип, азыр чакан бизнесим бар. Аллахка шүгүр. Тилек кылбаганды мен кылайын деп, кайненемди жылда көлгө алып барам. Той топурда машинага салып, өзүм алып барып келем. Менин сырдашым, муңдашым азыр кайненем. Тилек менен кайын атамдын өткөнүнө 10 жыл болуп калды. Уулум азыр чоң жигит болуп, 10 жашта болсо дагы ойлонгону чоң адамдай. Чоңойсом энем экөө өңөрдөрдү өзүм багам. Силерди чет өлкөгө эс алганы алып барам деп кубантып калат. Тилектен кийин мага кызыккан эркектер болбой койгон жок. Бирок атайы кайненесинин үйүндө калып, өзүнүн билгенин кылып жүрөт деп айтышпасын деп, бир эркекке ашыкча жыртандаган жокмун. Тилектен башка эркекке этегимди ачпадым. Эртең уулум чоңойсо, сенин апаң жаман жүргөн деген сөздү угузгум келбейт. Жаш эле жесир калсам да, тилектей жигитке турмушка чыгып, аз бирок саз жашаганыма өкүнбөйм. Азыр күйөө эмне экенин деле унутуп калганмын. Эң башкысы, кайненемди жакшы карап, уулума жакшы тарбия берсем, ошол менин ийгилигим. Кээде жер бөлүп, сен түштүк, мен түндүк деп талашкандарга таңганай калам. Мен түштүктүн кызымын. Мени түндүктүк жигит 1 жыл жашасам дагы татыктуу жашап, бактылуу кылды.